Көйнөгүңдө кир болсо да, көңүлүңдө кир болбосун. Көйнөгүң кирдесе кирдесин, бирок көңүлүң кирдебесин. Күнүң оор өтсө да, миңдеген түйшүк, кайгы, проблема, акырынадан шефтен уруш угасың, башкадан сөз угасың. Айтор күнүң оор өтсө да, наның арам болбосун. Тапкан наның арам болбосун. Урматтуу мусулман бир тууганым, эң жакын досуңда да көрө албастык болот. Көрө албастык сөзсүз болот ал. Сүйгөн жарыңда дагы кээде бир жек көрүү болот. Сени барыңда дагы, жогуңда дагы кадырлап сыйлай турган, ал сени билип койгун, ал жалгыз гана ата-энең болот. Байлык не, урматтуу мусулман? Колго тоңгон муз, ал эрип кетет бир. Бир эрийт. Бийлик не? Бийлик колго конгон куш, кона берет. Bir gün ağa konat, bir gün buğa konat, her kimge almaşa berет. Eğer kreslo, bilik, kreslo al turuktu bolganda, al жерге sen kelbeyt eleň. Eğer al kreslo tübölüktü bolganda sen al жерге kelbeyt eleň. Bala ne urmatım soyputon? Bala artta kalgan is. Sen артыңнан жакшы иштер кылып, дуа кылып, сага садака кылып, бүт жакшылыгыңды арнай турган ал бала. Bala ne? Bala артта kalgan is. Bir molda суроо берет экен адамдарга. Дүйнөдө эң ширин нерсе не деп? Дүйнөдө эң таттуу ширин нерсе эмне десе, бирөөсү аяктан конфет дейт экен, бирөөсү нават дейт экен, анан сәл акылдуураак бирөөсү асал дейт экен, дагы бирөөсү аяктан шагар дейт экен. Ар нерсе дешет экен. Анан молдо алым карап туруп, жок. Дүйнө жүзүндө эң ширин нерсе бул бала дейт экен. Бул дүйнөдө эң ширин нерсе бала. Бейиштанып турат. Ал үчүн бөйрөгүн берип атат го. Операция кылып көзүн берип атат го баласы үчүн. Эң ширин нерсе бала экен. Бала урматтуу мусулман бир тууган. Бирок мен кече айылга барып келдим. Биз баткендик болсом, ошо айылыбызга дагы азыр жетип барып тур ошол нерселер. Мурда баткенден жаштыгымда бишиге келип, жаш балдардын игра ойноп телефонго ушунчалык берилгенин көрүп, кадимкидей коркуп кеткенмин. Бу кандай бала болду деп. Эч кандай дарынын таасир бербесе, буга дары да коюлуп табылган болсо, кандай коркунучтуу нерсе бул? Кандай коркунучтуу бала деп бишиге келгенде мен коркконмун. Эми ушул нерсе айылыбызга дагы жетип барыптыр. Кече айылыбызга барсам, барды 3-төн 4-төн биригип алып, ар жерде ойун ойноп, атасынан бекинип, апасынан бекинип, азыр кылам, иш айтса дагы азыр кылам, мана кылам, кылбайт, ата-энесин укпайт. Ата-энеси дагы чоң бир телефондорду берип койгон ага. Не десе онлайн сабак окутабыз дейт. Бузу бүттү бул. Жаш бала акылсыз урматтуу мусулман. Жаш бала ага неге берсең ал аппак лесинен жасаң кете берет ал. Жол издебеш керек. Кече аты минген немеге жакы барсам, чоң-чоң досторунун башкаларынын аттары бар. Анын тукуму американский, арабтардыкы, башканыкы деп өтө жаш карайт. Бир адам мага саардан кечке сууну берет, башасын жүнүн тарайт экен, башка кылат экен, өтө жаш карайт экен ал атка. Себеби ал тукуму арабтардыкы, башка эң балуу аттардан экен. Картингадагы аттардан экен. Ага бардык нерсесин берип тарбиялайт да. Ал атты ошончолук карайт. Кээ бир ата-энелерге да таң калдым. Өзүнүн улап келе турган, сенин изиң боло турган баласын карабай коет. Байлыгына карагандай карабайт. Бийлигине карагандай карабайт. Бүгүн урматтуу мусулман игра ойноп, ал менен кошулуп ойноп, кече аякта жаш балдарым бар уктабайт дейт. Өзү семирип кеткен. Ойно, балдарың менен аракет кыл, ойно, ал менен жаш балалыгыдан бала болуп ойнобосоң, бала болуп ойноп тарбия бербесең бүгүн, эртең ал чоңойгондо бала эмес, сен үчүн бала болот ал. Проблема болот ал. Машина ойноп атып, машинаны өтүп кетсе, токтотуп тур, токтоң десе токтоп өтүп кетип калса, токтош керек эде. Адам келсе алыш керек эде. Бул мусулман сыпат эмес деп ойноп аткан жерде ошентип тарбияны бериш керек эде. Оюнда кадимкидей баланын акылы өсөт. Эң ширин нерсе бала болсо. Чоңойгондо эң ачуу нерсең болуп калбасын бул. Проблемаң болуп калбасын. Эң көйгөй маселең болуп калбасын бул нерсе. Ойлоnuş керек урматтуу мусулман. Бакыт не?
Бақыт, урматтуу мусулман биртуган, сиздер менен биз. Бақыт сиздер менен биз. Макул бардык нерсең болсун. Жакшы үйүң болсун, жакшы машинаң болсун, жакшы жерде жаша, жакшы, бирок дүйнө жүзүнөн адамдар калбай калса, жашоонун не кызыгы бар? Минген нерсеңди кимге мактанасың? Жашаган үйүңдү кимге мактанасың? Кызыксыз болуп калабы? Бакыт сиздер менен биз да. Эң негизги нерсе үй бүлө. Адамдар бактылуу бекен? Адам бар жашоо бактылуу бекен? Жашоого келиш, урматтуу мусулман биртуган. Негизи жашоого, бул жашоого келиш, бүгүн төрөлдүм дейт, туулган күнүм дейт, башка дейт. Жашоого келгендигиң өлүмгө кезекке тургандыгың деген. Өлүмгө очеретке турганың деген. Бир күн өлөсүң деген. Сен төрөлгөн кезде, урматтуу мусулман биртуган, азан айтылат, камат, бирок намаз окулбайт. Азан камат болот туулган кезиңде. Бирок намаз окулбайт. Бул өмүрүң кыска. Намаз менен азандын ортосунда 10 мүнөт убакыт болот. 10 күн, 10 жыл убактың өтө аз. Бул жашоодо Кудайга кулчулук кылып жаша деген. Төрөлгөнүңдө эле сага биринчи мисал берилет. Бул өлүм жакын деген. Адамга эң күчтүү мотивация, урматтуу мусулман биртуган, өлүм да. Өлүмдөн өткөн. Үлгү ал сабак ала турган нерсе. Жүзүштү көрсөм мен кадимкидей жүрөгүмдө башкача нерсе пайда болот. Бир күн ушу мага дагы келиши мүмкүн. Жүзүштү көргөн кезде ал барып бирөөнүн же аяга калат, же бияка кыла турган машина да ал. Ооба, урматтуу мусулман биртуган, ойлонушубуз керек. Биринчи сабак берилди, өлүм бизге.